Баткенде Кыргыз-Тажик ортосундагы чек аралаш унаа жолдору жакшырат. Көчөлөрдү куруу, оңдоп түзөөгө эми техникалар жетиштүү болуп калды. Дүйнөлүк банктын көмөгү менен автосамосвал, экскаватор сыяктуу техникалар жол тейлөө тармагына берилди. Жалпы наркы 3 миллион АКШ долларын түзөт. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле сүттү, өрүктү, кайра иштетүүчү ишканалардын жана айнек темир бетон заводдорунун курулуш долбоорлору менен таанышты. Өлкө башчы бул сыяктуу өндүрүш ишканаларын ачуу менен жумуш орундары көбөйө турганын жана экспортко чыкчу продукциялардын көлөмү артаарын баса белгиледи. Ошондуктан бул тармакта жумуштар акстүү жүрө берерин баса белгилөөдө. Баткен областы, Баткен шаары эң алдыңкы областардан болот. Баткен шаарындагы эң ири долбоорлордун бири бул айыл чарба продукцияларын сактоочу логистикалык борбордун курулушу. Борбор 2021-жылы пайдаланууга берилмекчи. Мында 1000 тоннага жакын мөмө жемиш сакталат. Негизгиси мунун арты менен жарандар иш менен камсыз болушуп, жергиликтүү казынага жылына 950 000 сом киреше түшүп турат. Баткенде аны менен кошо таза суу маселеси чечилүү алдында турат. Учурда шаардын 60%га жакынында ичүүчү суу чыгат. Баткен шаарын таза суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо долбоору аяктап кала турган болсо, камсыз болуу көрсөткүчү 98%га жетмекчи. Долбоордун негизги иштери августта аяктайт. Өлкө башы азыркы жумуштарды көрүп чыкты. Лабораториясы түзүлүп, бизде азыр толук кандуу нотацияларды алып, күнүгө болсо күнүгө, же болсо графика менен өзүбүз текшерип турабыз. Азыр бардык шарттар бар. Бул жерде абоненттик бөлүмүбүз. Мамлекет башчысы 2024-жылда өлкө боюнча калкты таза суу менен камсыз кылуу иштери аяктаарына ишендирди. Буга чейин 107 айылга ичүүчү суу тартылды. Дагы белгиленген 4 жыл ичинде 715 айылдагы таза суу менен жабдуу тутумдардын курулушун бүткөрүү керек. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. 4 жыл ичинде бардык айылдарды камсыздандырууга аракет кылып атабыз.